Пособияларды болсо 2000 сом, пенсияларды болсо 2000 сомго көбөйтүп койдум деп мактанып атасыз, жолдош президент. Учетом инфляция, сиз кошкон акча 20 сом болот. Сиз 20 сом коштуңуз. Продуктлардын баасын көрүп атасызбы? Ошол эле Жээнбековдун учурундагы растительный масло керек болсо 56 сом болчу. Азыр 156 сом болду. Садыр Жапаров, сен өзүң эмнени айтып келдиң эле? Бардык сага кошомат айткан адамдардын барысын киргизип, ошол эшиктин ардында, төрүнүн алдында тебелетип жүрөсүң. А эмне үчүн критика сүйлөп, сени көзгө сайып берип аткан адамдарды неге сен кабыл албайсың? Эмне себептен ошолордун сөзүн кабыл албайсың? Биз Кыргызстандын аялдары азыр мамлекеттин ичинде жашаган бизге кооптуу болуп калды. Анткени сенин правительствоң, сенин балдарың, мындай айтканда, МВДнын балдары кооптуу нерселерди жаратып атат. ГКМБны айтпай эле коеюн. ГКМБда уже мындай айтканда головорезтер иштей баштады окшойт. Сен экономист, финансист болуп ушул Кыргызстандын 30 жылдыгында 30 жылдан бери жакшылык кылган жоксуң. Андан көрөк бир жериңди кызып эле отставкага кетчи. Камчы Кыдыршаевич, сиз вообще бузулдуңуз. Сиз вообще бузулдуңуз. Сизге бир жанагы, мен билбейм, скептикмин, бирок деген кара дуба тийди деген чын окшойт. Сиз вообще бузулдуңуз. Жанагынтип эмен билтейген аренага барып алып, эл уга турган жерден ошентип жаман талпылдап сөгүнүп. Акылбек Жапаров, сен деген баягы Советтер Союзунун учурундагыдай болуп ойлонуп атасың. Сен бардык жерлерди бастың, сен бригаданын ичинде болдуң, сен бардык нерсени көз карашың эски сеники. Ошондуктан сеники азыр эч кандай эмеге жетпей атат. Сен кетишиң керек. Уялсаң боло ош жерге отургандан көрөк. Сен уялсаң боло Кыргызстанды кандай талкалап атасың? Мына кече күнү эле мына Динара деп жүрдү эле баягы. Эсиңерде биз уран маселесин көтөргөндө ош жерде шымпый эле жүрдү эле. Эме кийген кийим деле начар эле болуп, азыр кандай болуп калды? Колуна мансап тийгенде, байлык тийгенде, ошол эмени фонд развития, ошол кумтөрдөн чыккан акчаны элге пайдасына тийгизели, инвестиция элге кылайын деген ордуна кандай 1,5 миллион долларга чейин мүлктөрдү алып атат. Не кереги бар анын барысы? Бизге ашык, мисалы үчүн азыркы учурда элди багыш керек, элге инвестиция кылыш керек. Эмне үчүн биздин балдар тетекте тентиреп, бүт азыр Англия, Корея деп кетип атат. Бүт 18, 19, 20 жаштагы балдардын баары кетип атат. Алардын бардыгы аякка барып келгенден кийин тукумсуз болуп келсе эмне болот? Биз 20 жылдын ичинде жоголуп кетебиз, биз жоголуп кетебиз. Анын баарысын түшүнүш керек да. Айыл өкмөттөр эч кандай иштеген жок. Мына өзүңөр деле көрүп атасыңар, мен лентамды карагыла. Биз ушул жердеги эле 100 түтүндүн эмеси свети өчүп калып, ошону айыл өкмөт чечип бере алган жок. Ошол эл чечти. Өздөрүнүн маселесин өзү эле чечет. Акылбек Жапаров айтып атат, налогду төккүлө, силер налогду төктүрөр менен силер деген целевое назначение кылган жоксуңар. Бюджеттик акчалардын баарысын эч кандай пайдаланган жоксуңар. Айтса тил оруйт. Бирдеме деп айтса сразу до концалар чыгат. Эй, сен эмне сүйлөп атасың? Жагыңды бас депчи. Бирок ачы чындык, эртеңки күнү өзүң ачка каласың. Өзүң эмеңе жетпей калган күнү мышыктай болуп, баягы сынган тепшинин алдына келгенде болуп, Пушкиндин жомогундай болуп, баягы кемпир болуп каласың. Ошону ойлонуш керек. Алдын ала бардык нерсени кылыш керек. Мына врачи без границ деп атат. Алар алдын ала ошол рак оорусу менен оорубасын, өспүрүмдөр оорубасын, аялдар оорубасын деп атышат. Көрдүңөрбү? Бардык жерде антикризисный программа разработка болуш керек. Биздин мамлекетте акимдердин кереги жок. Губернаторлордун кереги жок. Айыл өкмөттөрдүн керек болсо кереги жок. Керек болсо министрликтердин баарын жоюш керек. Бир эле сельхоз министрлигинде канчалаган адамдар иштеп атат. Алардын баарысы бесполезно, без ничего, неме мындай айтканда керексиз, эч бата байдасы жок. Анткени бүт жерлердин баарысын эл өзү иштетип, өзү пайдаланып, өзү эгип атат. Биздин Кыргызстандан көрдүңөр беле, эмени унду биздин Кыргызстандан сатып алабыз деген. Аны бүт ошол дыйкандар, багбандар ошонун баарысын силерге өстүрүп берип атат. Министрликтин эмне кереги бар? Бир сельхоз министрлиги ошол 5 кишиси болсо эле жетет, ошолорго айлык болсо. Улуттук банк бир мамлекеттин эмес, 4 мамлекеттин акчасын жеп коюп отурушат.
Айлыктардын баарысы 5 министрликке берилген айлыктардын баарысын ошолор жеп отурушат. Эч бата пайдасы жок. Акча саясаты ноль. Бизде деген негизгиси бир да жакшы программалардагы, реформалардагы эч кандай иштетилип чыгарган эмес. Кечээ күнү курултайда айтып атат мына Зулушев бардык нерсенин баарысын мындай кылам, анан тиндей кылам деп, тимеле аябай мактап элди. Силер ушундуксуңар деп. На самом деле барган жерлердин баарысында эч кандай результат болгон жок. Элдин маселеси чечилген жок. Анткени ошол жердеги прокурорлор чече албай атат. Алардын бардыгы эмнени мындай айтканда эмненин артынан кууп атышат. Бир заявление жазсаң, ошол заявлениянын түшкөн мындай айтканда мен заявитель болсом, ошо жанагы уруу кылып аткан кишинин үйүнө барат дагы, же болбосо ошолорго чыгат дагы, сен канча бересиң? Сенин үстүңөн арыз түшүп атат. Мен сенин эмеңди канчага разводко бүтүрүп берем деген маселелер чыгып атат. Biz элементарно, мисалы үчүн 5.000 сом взятка береби, 10.000 сом взятка береби. Биз анын баарысын тастыктай албайбыз, анын баарысын көргөзө албайбыз. Мисалы үчүн жанагындай взятканын акчалары меченый болсо, мисалы үчүн берсең, ошол взятка алып аткан кишини эми эки киши тең коррупционер болуп атпайбы? Берип атканда киши коррупционер, алып атканда киши коррупционер болуп атпайбы? Ошондуктан биз, мисалы үчүн, бизде ошол коррупцияны выявлять этиш үчүн, ошону кантип кармаш үчүн бизде инструменттер жок, эч кандай. Анткени прокуратура надзор кылыш керек. Ошол айтып келип аткан нерсени кармап бергиле. Ушул туура эмес кылып атат десең дагы, ошонун уруу кылып аткан кишиге барып туруп, акчасын, шапкасын снимать этип алып туруп анан неме кылып коюп атышат. Эч кандай справедливость жок. Судьялар боюнча мен сүйлөй эле коеюн. Аябай акылдуу судьялар бар, акылсыз судьялар бар. Просто моакта кофе подай, ручку подай деп чуркап жүргөн эмеле барып туруп, партиянын немеси юристи болуп жүрүп, сот болуп алгандар бар. Ошолордун баарысы эмнени чечет? Конечно, элдин тагдырын талкалайт. Биякта кустуризация деп атасыңар. Кустуризация болгондо ошол бардык бюджетке түшкөн акчанын баарысы кандай целевой назначение болду? Канчасы түштү, кайсы трансферный счетко түштү, эч кандай ответ жок. Просто отчет, куур отчет. Результат жок. Эгерде результат болсо, башка тетиги Сингапурдай болуп сразу эле билинбек да. Жашоо оңолуп баштаганы билинбек да, эч кандай билинген жок. Пособияларды болсо 2000 сом, пенсияларды болсо 2000 сомго көбөйтүп койдум деп мактанып атасыз, жолдош президент. Учетом инфляции сиз кошкон акча 20 сом болот. Сиз 20 сом коштуңуз. Продуктылардын баасын көрүп атасызбы? Ошол эле Жээнбековдун учурундагы растительный масло керек болсо 56 сом болчу. Азыр 156 сом болду. 100 сомго көтөрүлгөн нерсени сиз азыр мактанып айтып атасыз 2000 сомго көтөрүп койдум деп. Сиз ошол 4.500 сом майыптын акчасы менен, жетимдин 3000 сом пособиясы менен жашап көрүңүзчү. Бул бир ай жашай турган акча. Ошол жанагы пограничный службада иштеген адамдын 24.000 сому менен сиз бир айда жашап көрүңүзчү. Сиздин бир чапаныңыз керек болсо $1,500 болуп атса, ошол пограничник, ошо границаны кайтарган айлыгы всего лишь 24.000 сом. Биздин мамлекеттин ичинде 20.000 сом пособия кем эмес болуш керек. 40.000 сом кем эмес пенсия болуш керек. Учетом инфляции. Сиз эгерде экономист болбосоңуз, математик болбосоңуз, сиз жанагы Акылбек Жапаровдун сөзүнө ишенбеңиз. Ал кишинин акчасы толтура, ошол жана бюджеттен түшкөн акчалардын баары менен жашап атат. Эгерде ошол учет полностью прозрачный бюджет болсо, бизде азыркы учурда канчалаган мектептер салынмак, канчалаган километр жолдор салынмак. Жалаң коррупция, жалаң эмеге университетте, институтта окугандардын бардыгы сессияларын развод менен бүтүрүп атат. Мен менен иштеген эч ким жок. Потерянный 91-жылдар болду. Потерянный балдар, ошолордун баарысы чоңойгондун бардыгы азыр жалаң соодагер болуп калды, кара чор тамам болуп калды. Образованияга, адамдарга инвестиция кылышсаңар боло. Жегендин ичкендин дагы
кусканы да болот да. Кускан акчалардын бардыгын силер өзүңөргө пайдаланып атасыңар. Бензин асман чапчып мына 80 сомго чыкты. Солярка 84 сом болду. Мунун бардыгын силер монополия контролируемыйсың, силер үстүнөн басып алып, менин канча досум ошону контролировать этип, ошол жалаң тууган туушкандардын баарысы ошол нефть, Газпром менен ошонун баарысын контролировать этип отурган үчүн ошол баа түшпөй атат. Силер монополист болдуңар, өзүңөр монополист болуп алдыңар. Элдин жашоосун коюп койсоңор, бизге министрликтердин кереги жок. Жөн эле кур, бекер, эчтеке мындай айтканда потенциалы жок, базасы иштебеген, базасы начар, адамдардын бизге эмне кереги бар? Анын бардыгы тең бизге кереги жок, ошонун бардыгы бизге мындай айтканда ашка жүк, башка жүк болуп атат. Аялдардын коопсуздугу, эне конституцияда канчалаган беренелер бар. Ошолордун баарысы, беренелердин бардыгы, балдардын укугу деп жазылып турат. Качан балдардын укугу корголот? Качан? Бул суроо. Качан ата-энесинин укугу корголгондо? Тентип, тетиги Москвада жүрөт, Россияда жүрөт кыргыздар. Алар эмне жыргагандан жылкычы болуп ошол жака кетти дейсиңерби? 2,5 миллиард доллар тышкы инвестор катары биздин мамлекетке пайда келтиришет мигранттар. Алардын кандай эмелер, кепилдиктери бар? Эмне үчүн 400 киши бир жылда груз 200 менен келип атат? Эмне үчүн жанагындай эле громкий 14 киши жанагынтип немеден транспортный немеден өлгөндөн кийин анан внимание обращать этип баштадыңар? Эмне себептен керек болсочу 35-чи берененин негизинде иштебеген, жоопкерчилиги жок, жалаң эле отчет берген, натыйжасы жок руководительдердин баарысын сиз привлекать этишиңиз керек. Курманкул Зулушев, Курманкул Токторалиевич, сиз 35-чи берененин негизинде көп адамдарга кылмыш иш козготушуңуз керек. Сиз анткени соттон только прокурордун айткан сөзүн карап турат соттор. Бүт бардыгына ошол натыйжасыз эч Кыргызстанга пайдасын келтирбеген үчүн жоопко тартылсын деп туруп ошол 35-чи берененин негизинде иш жүрүш керек. Жогорку кеңештин депутаттары, силер азыр бүгүнкү күнү айтып атасыңар, бизди преследование болуп атат, бизди мындай болуп атат депчи. Эгерде кыйын болсоңор, Уголовный кодекске узурпация власти боюнча бир берене киргизгиле. Өлүм жазасы болсун, же болбосо демеге мындай айтканда өмүр бою немесинен ажыратылсын деп, эркинен ажыратылсын деп, ошол Уголовный кодекске киргизгиле. Ошондо ар бир киши жооптуу болсо, жоопкерчиликтүү болсо, үй бүлөдө да жоопкерчилик пайда болот. Бизде көрүп атасыңарбы, канчалаган үй бүлөлөр ажырашып атат. Анткени даже мамлекеттик бийлик эмес, ар бир үй бүлөдө азыр жоопкерчилик жок болуп калды. Боло берет деп. Кандай болбош керек? Биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп баратабыз. Суверенитетибизди жоготсок, биз анда никтобуз. Биз тентип жанагы дуңгандардай болуп, жерибиз жок болот. Күрттөрдөй болуп, Сирия менен мушташкандай болуп, жерибиз жок болот. Ал нерсе өтө кооптуу. Биз башка мамлекеттерге барып кыйын боло албайбыз. Биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар үчүн кыйын болуп атабыз. Садыр Жапаров, сен өзүң эмнени айтып келдиң эле? Бардык сага кошомат айткан адамдардын баарысын киргизип, ошол эшиктин ардында, төрүнүн алдында тебелетип жүрөсүң. Эмне үчүн критика сүйлөп, сени көзгө сайып берип аткан адамдарды неге сен кабыл албайсың? Эмне себептен ошолордун сөзүн кабыл албайсың? Негизгиси душман сүйдүрүп айтат, бир тууган күйдүрүп айтат. Күйдүргөн нерселерди угуп, ошондон статистика кылыш керек, аналитика кылыш керек. Биз эмнени көрүп атабыз? Мен бир эле мисал келтирейин. Мен Алабукада болдум. Мен Чаткалга да барып келдим. Ал жерде 2 эле депутат бар экен. Бирөөнүн аты Азиз экен, экинчиси болсо экинчисин унутуп койдум. Айтып бергилечи. Чаткалда, эмеде тиги Жалал-Абадда 2 депутат бар экен, ошо Чаткал менен эмеде. Ошол 2 эле депутат бар экен. Канча жылдан бери эле улам алмашып келип эле ошол жерде депутат экен. Бирок ал жерде мисалы үчүн
Эки Бакыр деген турецкий компания бар экен. Эки Бакыр деген турецкая компания. Башында келгенде миленький болуп эле келиптир. Ал баягы Сариевдин учурунда разрешение алган экен. Ал негизгиси өзүнүн договору боюнча көп нерселерди кылбайм, барын аткарам деген договорлордун көбүнчөсүн бузуптур. А эмнегедир бүт азыркы учурда мына балдар видеого тартып көргөзүп атат. Бер жагында таптаза суу агып атса, тиякта ботко суу агып атат. Аны деле карагыла, анализге бергиле десе, жанагы мен айткан жогорудагы Динара деген айым, баягы эмеде уранда шалпайып жүргөн аял азыр тим эле кычырап, бетине май тамып калыптыр. Ошол аял допускать этип атат. Ал ошол жака крышевать этип атат окшойт. Ошол мисалы үчүн эртеңки күнү ошол жанагы Чаткалдын, ошол Жалал Абадтын, Ала Буканын, ошол жанагы алтын чыгып аткан жерлердин баардыгын рекультивация болбосо, жанагындай договорго, келишимге айткан сөздөрүн аткарбаса, просто ГКМБнын начальниги барат, сливкасын снимать этет, генеральный прокурордон барат, сливкасын снимать этет. Мындай айтканда жөн эле акчаларды алып эле экологияны, келечекти карабаган болсо, же алардын барысын кетип жумуштан кетип калгандан кийин жоопкерчиликке тартылбаса, кандай нерсе болот? Качан өзгөрүлөбүз, качан оңолобуз? Ошол жерлердин баардыгында канчалаган азыр адамдар куурап атат. Бир үй бүлөнүн ичинде 7-8 киши болот. Ал жерде 30-40 үй бүлө азыр куурап атат. Ошол Эки Бакырдын эмеси, генеральный директору кадимкидей үйлөрүнүн барысын жардырып салыптыр. Уже жарака парака болуп калыптыр. Невыносимый нерселерди кылып атат. Ошол жерден выживать этиш керек болуп атат ошол жанагы жашап аткандарды. А сууларыбыз канча, экологиябыз канча бузулуп атат. Ал жерде бактар да өспөй калат. Мен өзүм лично барып көрдүм. Мен онкологияга аябай жакын, мына айтканда ошол оорукчан адам катары мен ошол жерден дем ала албай, ас жерден өзүмө келе албай, кадимкидей жаман болдум ошол жерден. Ал жерде газ менен дем алып турушат экен элдер. Атайын кылып аткан нерсеби бул экологияга, ошол жердеги балыктарга мисалы үчүн жан жабын жаныбарларга деле ошондой залакасы тийип атат да, адамга ошончо залакасы тийип аткан болсо. Эмне ошондой аялдардын ден соолугу ошол жанагындай горнодобывающий предприятиялардан бузулуп атат. Анткени Шамал менен келип атат, Жан менен келип атат, Асадак менен келип атат. Бүт ичкен сууларыбыздын баарысы кайра эле тышка кетет да, жерге сиңет. Жерге сиңгенден кайра Асадак болуп түшөт, ошентип айланып атат. Биздин ден соолугубузга зыян келтирип аткан адамдардын баарысы эмнеге ошол зыян келтирген нерсеге жооп бербеш керек? Мисалы үчүн 90-жылдарда Кыргызстанда эң чоң катастрофа болгон. Бул кумтөрдүн машинеси келатып, сианид төгүлүп көлгө. Ошондон кийин канчалаган эки баштуу торпоктор туулган, адамдар мутироваться эткен. Азыркы учурда ошол ДЦП болуп төрөлгөн балдардын количествосу өтө көп. Мисалы үчүн ошол эле эмеде Скөл областында 127 000 түтүн адам жашайт экен. Ошонун ичинин почти что 57% инвалидность бар адамдар жашайт экен. А көбүнчөсүндө мисалы үчүн алар деген балдарын мисалы үчүн боорун операция кылам дейт. Же болбосо кредитти ошол операция үчүн алам дейт. Оорукчан балдарын барып дарылатам дейт. Ошонун баардыгына акча алат. А эмне үчүн алар алыш керек? А эмне үчүн мамлекет компенсировать этпейт? Ошол жоопкерчилиги жок чиновниктерди эмнеге жоопко тарта албайт? Эмне себептен? Ар бир адам үй бүлөнүн ичинде жоопкерчилик тартып балдарын чоңойтуп аткан болсо, мамлекеттин үстүндө турган бийлик дагы ошончолук жоопкерчилик тартыш керек. Жоопкерчилик тартмайынча эч кандай результат болбойт. Мамлекет оңолбойт, өнүкпөйт. Биз Кыргызстандын жашоочулары жок болуп кетебиз. 20 жылдын ичинде жок болуп кетебиз. Мен бир эле нерсени айткым келет. Акылбек Жапаров,
Senin balдарың мейли, сен кыйын экенсиң, акчаны таап атарсың, бардык жерлердин барсын басып алыптырсың, улам түлкүдөй болуп, бир правительство келсе, ар бир правительствода иштеп чыгып көрдүң. Сенин балдарыңа кызмат кыла турган эли калабы 20 жылдан кийин? Сен ошол жеп аткан, ичип аткан, мындай айтканда, ичип аткан кудугуңа түкүрүп, ошол элди кырганга алып келип аткан системаңды сага жагып атабы? Сен туура информация бер президентке. Сен калп айтып атасың. Сен калп эле уже билип алдың, что Садыр Жапаров ала көдөн, ак көңүл экен, Ташиев андан бешбетер экен. Буларды кулакка тээп койсом эле булар ваше превосходительство десем жыргап калышат деп. Оба, билими жок адамдар ала көдөн болот. Аларды калп айтып алдасаң дагы ии деп ишенип калышат. А сен канча билим алдың? Сен куулуңду ошол азыркы бийликке көргөзүп атасың. А сенин кылган нерселериң бардыгы элге таасирленип атат. Эл кыйналып атат. Сен экономист, финансист болуп ушул Кыргызстандын 30 жылдыгында 30 жылдан бери жакшылык кылган жоксуң. Андан көрө бир жериңди кызып эле отставкага кетчи. Креативный, кыйын балдар бар. Керек болсо эксперттер бар. Ошолорго бер жумушту. Сенин керегиң жок. Сен Кыргызстанга керегиң жок вообще. Сен аялың менен эле жанагы Украинадан келген шоколадтарыңарды эле сатып эле ошол Украина менен имала-сымала кыла берчи. Сен бизге керегиң жок. Сен как башкаручу, как правитель, как политический лицо катары эчтекеге жарабайсың. Сен только кыргын, сүргүн, өлүм деген нерсенин үстүндө жүрөсүң. Биз Кыргызстандын аялдары азыр мамлекеттин ичинде жашаган бизге кооптуу болуп калды. Анткени сенин правительствоң, сенин балдарың, мындай айтканда, МВДнын балдары кооптуу нерселерди жаратып атат. ГКМБны айтпай эле коеюн. ГКМБда уже мындай айтканда головорезтер иштей баштады окшойт. Мен вообще түшүнбөй калдым. Энеден чыккан адамдар энени сөгүп отурса, энени сыйлай албаса, эне деген эмнекенин билбесе, кадырлай албаса, Кыргызстандын ичиндеги ошол тукум берип аткан эне да, Кыргызстандын ичинде силерди жараткан ошол эне да, энени сыйлай албасаңар, улутту сыйлай албасаңар, кайсы идеология жөнүндө айтып атасыңар? Кыргызстан жок болуп кете турган жолдо турат, мамлекеттүүлүгүн жоготуп турган учурда турат. Бир гана бизде закон иштеш керек. Жоопкерчилик деген закон иштеш керек. Ар бир кыргызстандыкта ошондой болуш керек. Үй бүлөңө жоопкерчиликтүү бол. Жумушуңа жоопкерчиликтүү бол. Кылган ишиңе жоопкерчиликтүү бол. А бизде эмне болуп атат? Көчөдөн турган шабашниктерди алып келсең, жоопкерчилиги жок. Иштеген ишинин барысы, качествосы жок. Эптеп-септеп эле бүтүрүп, акчасын алып эле кетип калса, туудурган балдарына жоопкерчилик жок. Роддомго барбайт. Ботодой бостоп энелер ыйлап жатат. Бизде жоопкерчилик жок. Ошол жоопкерчилик пайда болуш үчүн мамлекеттик бийлик дагы жоопкерчиликтүү болуш керек. Анан кайдагы эмелерди айтып атасыңар? Жомокторду айтпай, биздин айткан сөзүбүздү угуп калгылачы. Реформа деген бул жоопкерчилик. Жоопкерчилик болмоюнча эч кандай эчтеке болбойт. 30 жылдан бери бир дагы туура мыйзамдарды туура иштешкен эмес. Эч кандай реформалар болгон эмес. Депутаттардын бардыгы канчанчы 7-чи созов депутатпы? 7-чи созовдагы депутаттарың дагы жалаң өздөрүнүн бизнесине, өздөрүнүн иштерин продвигать этиш үчүн, өздөрүнүн балдарын башка мамлекеттерге окутуш үчүн, башка мамлекеттерден үй алыш үчүн эле ош жерге иштеп келишкен. Силер качан ушул элдин жоопкерчилигин алып, эл үчүн иштеп бергенсиңер? Качан? Андай болгон эмес. Жалаң ушул өзүңөр үчүн иштеп келатасыңар. А бизге болсо итчеминдей кылып ВВПны 1118 доллар кылып койдуңар. Биздин Кыргызстанда керек болсо сомдун баркы жок. Хотя канчалаган мыйзамдар бар ошол сомду баркташ үчүн. Кайдагы бир долларды кийирип алып, доллардын баркын көтөрүп коюп, бизге ошонун барсын ит кылып атасыңар. Мыйзам иштебейт бизде. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз деген Конституциянын гарантысыз. Конституциянын гаранты болгондон кийин Конституциянын нормалары аткарылыш керек. Курманкул Зулушев,
Сиз прокурор болсоңуз, эртеңки күнү бир 5 жылдан кийин эшекке минип калбагыдай болбосоңуз, азыр өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди күчөтүңүз. Келген арыздардын бардыгын так даана аткаргыдай болуп, же болбосо ошол иштей албаган прокурорлоруңуздун баарысын жумуштан кетириңиз. Өзүңүз өзгөрүлүңүз. Камчы Кыдыршаевич, сиз вообще бузулдуңуз. Сиз вообще бузулдуңуз. Сизге бир жанагы, мен билбейм, скептикмин, бирок деген кара дуба тийди деген чын окшойт. Сиз вообще бузулдуңуз. Жанагынтип эмен килтейген аренага барып алып, эл уга турган жерден ошентип жаман талпылдап сөгүнүп, энеден чыккансыз. Энеңизди аябай уважать этем деп айтасыз. Энем үчүн деп айтып жүрөсүз. Сиз улутчулсуз. Кыргызстандын элине деп жүрчүсүз. Билбейм, сөзүңүздөн кайттыңызбы же кандай болдуңуз билбейм, бирок деген элдин, Кыргызстандын элинен кечирим сурашыңыз керек. Бир кызды сөктүм, бир эркекти сөктүм дебей, ошол трибунадан ошо сиздин үнүңүз чыкпаш керек болчу. Бирок сиз сөктүңүз. Кечирим сураңыз энелерден. Ошол менен эфиримди аяктайм.